мына боордун оорулары бири-бирине ушундай кылып отуруп мына уларга алып келип аткан. Өт түтүгүнөн эле өттү жакшы алып бара албагандан жоон ичеги моорукиндей болуп калып, мына жоон ичегинин ичиндеги момундай болгон сагыздар жана ушулар сормоп турсун кайра зыян кылып атат. Уулар бул жерге чогулат алтындарым. Мына ошентип отуруп азыркы жаңы окуу эмнени таап чыкты? Көрсө, мына уреки көтөн чучуктун мына тегерегин көрсө жаратылыш дагы бизге жардамга келген. Мына мауреки жердеги мына прямой кишка деп коет. Мунун тегерегинде момундай майлар турат. Мына ушул май суулуу жана оор май болот. Мына бул жердеги венанын миллиондогон сеткалары ууларды соруп кетип отуруп бир нече жыл сактайт. Бир нече жылдар бою уулар момунтип уланып келе бергендиктен, бул жердеги венанын 50-70% оорукчан болуп калганда уу соруло албай калып атат. Мына бул жерде товарсыздыктар бар. Мына бул жерде эркектердин бездери бар. Муну предстательный железа деп коебуз. Мына бул жерде турбай, мына бул жерде мына эми уулар сорулуп отуруп мына булар деген воспаление этип үстү жана гемиангиома дебедимби? Жанагы май баскан майдаган тамырлар ыйлакта баягыны оорукчан кыла берип, товарсыздыктын сидик чыккан жерин кысып калып атат. Мына ошондо товарсыздык күч менен сидикти чыгарам деп отуруп бул жер жабылбай калып атат дагы. Чүчкүрсө, жөтүлсө сидик чыгып кетип атат. Эркектердин уруктары өздөрү агып кетип атат. Эми дагы бир жаман нерсе, товарсызда чогула берген вирустар жана бактериялар бул ылдый келип спермалардын жана моуреки түйүлүш процесстерин бузушуна алып келип атат. Мына ошентип отуруп, простатит жана моуреки аднексит тиги бул оорулардын күчөшүнө алып келип атат. Эми товарсыздагы застойный мочаны карап көрсөңүздөр, уриндер, мочевая кислота, бактериялар бул түтүк менен мояка жетип атат дагы. Бөйрөк менен монун ортосунда 30 см, могу дагы жана өт түтүгүндөй калыңданып калып, момундай жыйрылып калгандыктан бөйрөктү ылдый тартып отуруп, боордун, бөйрөктүн таш ооруларына алып келип жатат. Мына эми муну кантип айткарышыбыз керек? Мына мен сиздерге жаңы окуу, жаңы науканын кантип боордун ичегине кандай момундай оордун алып келип, бул деген бул ичегиден баштап кайра боордун жана ашказан ооруларына чейин кандай айыктырыла турган аппарат чыккандыгы жөнүндө айткым келип атат.